Вафи китаби Дурратун Насихин, Дурратун Насихин деген ошол инсандарга насихат кылуучу деген бир китеп бар. Ошол китепте бир окуяны келтирет. Ал окуяда ушундай келтирет, бир гайридин адам дейт, бир гайридин деп туруп, динсиз, мусулман эмес. Бир мусулман эмес, динсиз болгон аял ушул Рамазан айы кирип келген мезгилде, Рамазан айында эмне кылды? Кичинекей баласын ээрчитип, мусулмандардын жашаган айынан өтүп барат дейт. Ошол китепте келтирет. Мусулмандардын айынан өтүп баратса, жанагы жаш баланын колунда кичинекей наны бар эле дейт, нан жеп аткан эле дейт. Баягы аял айтты баласына, уулум, сен мусулмандарды сыйлабасаң дагы, жок дегенде мусулмандардын мынау Рамазан деген айы бар, ушул Рамазан айын сыйлагын. Сен ушул Рамазан айын урматына колуңдагы наныңды жебеген деди. Күндүзү колуңдагы нанды жебеген эмне үчүн? Мусулмандардын ушул Рамазан айын урматына деди. Ал аял өлгөндөн кийин алымдардын, аулиялардын бирөөсүнүн түшүнө кирет. Ал китепте келтирилген нерсе. Түшүнө кирет, түшүндө жанагы аял бейиште жүргөн болот. Анан баягы аялдан сурайт, баягы алым. Сен мусулман эмес болсоң, кафир болсоң, кафир инсан бейишке кире албаса, сен кантип бейишке кирип кеттиң? Ал айтат, мен ошол мусулмандардын айынан өтүп баратканда Рамазан айын сыйлагандыгым, Рамазан айын урматтагандыгым себебинен Кудай Таала өлөр мезгилде мага ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах калимасын насип кылды. Ошонун шарафатынан, Рамазандын шарафатынан бейишке кирдим дейт. Бул ким үчүн экен? Гайридин адамга дагы Рамазанды урматтаган үчүн өлөр мезгилде калимаи шахадат насип кылып, ошол дагы гайридин дагы Рамазанды урматтаган үчүн бейишке кирип аткан болсо, сиз менен биз мусулмандар эгер Рамазанды сыйласак, урматтасак, албетте Кудай Тааланын сооптору эч кандай кем эместен берип турат.